Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар, саламатсыңарбы, урматтуу достор. Бүгүн биз кыргыз тили сабагынан кийинки сабагыбызды улантабыз. Дегенибиз 4-чейрек 5-класс окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн 10-чу сабак. Урматтуу окуучулар, биздин бүгүнкү темабыз туундуу этиштин морфологиялык жол менен жасалышы деп аталат. Эсиңиздерде болсо, биз мындан алдыңкы темаларыбызда этиш боюнча бир канча темаларды өттүк. Эми бүгүн болсо сиздер менен биргеликте туундуу этиштин морфологиялык жол менен жасалышы деген теманын үстүндө сүйлөшөбүз. Алгач, морфология илими эмнени окутат? Туундуу этиштин морфологиялык жол менен жасалышы дегенде биз автоматтык түрдө эмнени эсибизге түшүрүшүбүз керек? Ушул суроого жооп берели. Демек, морфология дегенибиз сөздүн курамын, уңгу жана мүчөнүн окутуп үйрөтүүчү тил илими. Этиш болгондо, туундуу этиш болгондо, демек, анын курамында уңгу жана мүчө бар экендигин билип атабыз. А эгер тубаса этиш болсо, анда уңгу түрүндө гана турган этиштерди түшүнөбүз. Тубаса жана туундуу этиштер деген эмне? Алар кандай болот? Дал ушул суроолорго жооп беребиз. Тубаса этиш бул уңгу түрүндө турган этиштерди айтабыз. Мисалы, кел, кет. Ал эми туундуу этиштер деп биз мүчөлөрдүн жардамы менен жасалган этиштерди айтабыз. Мисалы, сана, башкар, достош дегенде, сан, баш, дос дегендер булар эмне деген суроого жооп берип, зататоочтук милдет аткарып атат бул жерде. А бирок тиешелүү бир мүчөлөрдүн жардамында этиш жасалганын көрүп турасыздар. Сана, башкар, достош. Мындан чыкты, туундуу этиш деген эмне экенин түшүндүңүздөр деп ойлойм. Андай болсо бүгүнкү темабызды баштайбыз. Туундуу этиштин морфологиялык жол менен жасалышы көп учурда төмөнкү мүчөлөрдүн жардамы менен ишке ашат. Алар ла, лан, а, кар, сыра, лаш. Мисал келтире турган болсок, балтала, кайчыла, кооздо, намыстан, капалан, сана, чене, көзө, башкар, откор, аткар, алсыра, уйкусура, кансыра, достош, сүйлөш жана башка бир канча мисалдар келтирсек болот. Балта деген зат атооч, ла мүчөсүнүн уланышы менен балтала деп зат атоочтон этиш жасалып калгандыгын көрдүңүздөр. Кайчыла ошондой. Кооз деген сынатоочтон этиш жасалды бул жерде. Кандай? Кооз. Кооз деген уңгуга до ла мүчөсүн уласак, коозла эмес, кооздо болуп этиш жасалып калды. Дээрлик бул мүчөлөрдүн баардыгы сынатооч болобу, зататооч болобу, айтор бир канча сөз түркүмдөрүнө уланып, туундуу этиштерди пайда кылат. Мисал келтирели. Жаныбек кан өз сарайында уйкусурап отурган болчу. Уйку эмне? Уйку зататооч. Ал эми калган мүчөлөрдүн жардамы менен бул жерде уйкусурап деген туундуу этиш жасалганын көрүп турасыздар. Дагы мисал келтирели. Бутактары чаржайыт өскөн бадалдарды кычан бир четинен балталай баштады. Балта эмне? Балта бул жерде балта зататооч. Балта ла мүчөсү, ый мүчөсүнүн жардамы менен балталай деген сөз бул жерде туундуу этишке мисал боло алат. Дагы мисал көрөлү. Анын жийиркеничтүү кылыктарын билген Султанмурат эми аны менен достошкусу келген жок. Дос эмне? Дос зататооч. Достош үч мүчөнүн жардамы менен бул жерде дос деген зататоочтон туундуу этиш жасалгандыгын көрдүк. Урматтуу окуучулар, андай болсо төмөнкү дагы бир мисалдын үстүндө иштеп көрөлү. Жаабайм деп жаан алдады, кургак жерим калбады. Кайыңдарды, талдарды калтыратма кармады. Айнекти жаан каккылап, абдан maaşı раткулак, талдын тармал бутагы таңды турат чапкылап. Дал ушул эки сап ырдан биз этиштерди табабыз. Ал этиштерге тиешелүү суроолорду беребиз.
жана алар кайсыл мүчөлөрдүн жардамында жасалгандыгын аныктайбыз. Биринчи сапка маани бериңиз. Жаабайм деп жаан алдады. Бул жерде алда деген этиш болуп турат. Алда ага д мүчөсүнүн уланышы менен туунду этиш жасалды. Калбады. Кал деген тубаса этишке ба д деген мүчөлөр уланып туунду этиш жасалды. Биринчи куплеттин 4-чү сабында кармады. Кар деген этишке ма д деген мүчөлөр уланып бул жерде туунду этиш жасалгандыгын көрүп турасыздар. Айнекти жаан каккылап, как деген этиш кээ бир учурда зататооч, эгерде өрүк как, алма как десек, анда бул жерде зататооч болуп калат. А эгер как десеге көбүнчө мисалы жаңак, мөмөлөрдү бир канча бакандын жардамы менен бутактарын күбүп, сокку берүү аркылуу алардын мөмөлөрүн жерге кагуу иретинде түшүнсөк, анда этиш болуп калат. Как деген уңгуга к, лап деген тиешелүү мүчөлөр уланып туруп туунду этиш жасалды. Аткулак деген бул жерде өсүмдүк түрүндө келип атат. Бутагы зататооч. Чапкылап. Тамды турат чапкылап. Чапкылап деген сөз эмне кылып чапкылап. Чап деген этишке к, лап деген эки тиешелүү мүчөнүн уланышы аркылуу бул жерде дагы туунду этиш жасалгандыгын көрүп турасыздар. Эмне кылды алдады. Эмне кылды калбады. Эмне кылды кармады. Биринчи куплетте, ал эми экинчи сапта болсо, куплетте болсо каккылап, эмне кылып каккылап, эмне кылып чапкылап деген суроолорго жооп берүүдө. Эгерде бүгүнкү темабыз сиздерге түшүнүктүү болгон болсо, анда үй тапшырмасын белгилейбиз, урматтуу окуучулар. Жипти суудан алат, шашпай торун жаят. Чалынган бечараны чыгарбайт, койбойт аяп. Көмүскө кычыкта жашайт, мунун атын ким табат? Койбойт дегенде техникалык катачылык кетиптир, кечиресиздер. Демек, дал ушул ыр саптарынын ичинен биз алгач ар бир этишти таап көчүрүп жазабыз. Ал этишке суроо беребиз. Биринчи этишти жазасыздар, сызыкчаны коюп туруп, ага суроо бересиздер. Анан ал туунду этишпи же тубаса этишпи? Ушул нерсеге токтолобуз. Андан кийин, эгерде туунду этиш болсо, ал кайсыл мүчөлөрдүн жардамы менен жасалды? Мүчөлөрүн жазабыз. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки сабактарда жолукканча сак саламаттуу туруңуздар демекчибиз. Кошумчалай кетүүчү жагдай дал ушул үй тапшырмасын WhatsApp аркылуу кыргыз тили жана адабияты мугалимдерибизге жиберебиз. Жана ошондой эле биздин баракчага катталып кетүүнү унутпайбыз.